Assalamu alaikum ustaz. Men bir kız menen üylönүү maksatında süйлөшүп жатам. Бирок ал кыз салафтардан экен. Ал кыз айтат: "Ата энем суннит, но я изучаю салафизм" дейт. Ошол кызга үйлөнүп алып, салафтан суннитке өткөрө аламбы же күчүм жетпей калабы? Кеңеш бериңиз дейт. Точно күчүм жетпейт. Ал салафтардан, салафтар сахаба табиими, салафитка десеңиз. Салафтар деген бул сахаба табииндер салафтар дейт. Андан кийинки салафизм агымында жүргөндөр дейт. Эми Шуа устазым бир айткан сөзү бар. Даватчыны алсын, салафини алсын, тынчыраак жашагыла депчи. Анан жок болбойт десе, үйлөнүп, жакшы сабактарга алып келип, мына Сараксы мечитинде аялдардын сабактары болот, ошол жака алып келип, аларда кээ бир шубхалар бар, күмөндөр бар. Ошо күмөндөрүн чечип, устаздарга жолуктуруп, устазаларга жолуктуруп, маселени чечсе болот. Анан ал салафизм атасы суннит деп. Салафизм деле сунниттердин ичинде. Ал биз эле шияле сыртта сүнниттен. Салафизм сүнниттердин ичинде. Катасы көп болсо дагы сүнниттердин ичинде. Акыйдада кичине каталары бар, башка маселелери бар. Бул эмне? Диалог менен сүйлөшүп, китеп менен маселе менен чечиле турган нерсе. Анан ал кызды ала турган болсоңуз, өтө жакшы көрүп калсаңыз, ошондой кылып алгандан кийин анан ошондой сабактарга апарып оңдосоңуз болот. Ал үчүн ал сизде турат. Кээ бир кыздарды көргөм, мына бир бияка кетип калганчы. Сиз да салафи болуп кетпеңиз. Эми салафи болуп кетти деген, капыр болуп кетти деген эмес, болгону ибадаттарына бир аз туура эместик бар, акыйда маселелеринде.